түшүнсөк, элдин дагы башын айландырып алсак, жөнөкөй жарандарыбызга бак эккенге жер уюштуруп берели десек, биз жарандарды колдоп, ушул мыйзамдарды мыйзамдашканы келгенбизби же жеке амбициялар менен бири-бирибизге позиция айтканы келгенбизби? Ошо депутат келсин, бул келбесин, сен добуш бер, сен добуш бербе дегенге. Бардыгынын өзүнүн ою бар. Бул жерде көчөдөн келген эмес депутаттар. Бюджетибизди толтурат. Азыркы күндө ошол жаткан жерлер 1 гектарына 5 сом 18 тыйындан гана төлөйт экен. А эгерде ушуну биз трансформация кылып, өзүбүздүн жарандарга, дыйкандарга бере турган болсок, бул жерге 1 гектар болобу, 50 соткабы же 5 гектар өзүнүн акыбалы жетишинче биздин дыйкандарыбыз ала турган болсо, жок дегенде 500 сом же 1000 сомдон аренда төлөйт жергиликтүү бюджетке. Суунун жетпегендигине байланыштуу ушу жерлерди эгерде алам деген каалоочуларга берилет дагы, ошонун негизинде биз көрсөтөбүз. А жерде кайсы контурдан кетет экен мен билбейм да, сиз билбейбиз. А жерде алуучу жана силер билбесеңер анда эмнеге алып келип атасыңар? Из чего ваши расчеты происходят? Кайсы контурдан алынат деп атам мен. Кайсы контурдан алынчу нерсе. Смотрите, первое. Арашымында ар бир айыл өкмөт боюнча ар бир контур боюнча маалыматыбыз бар. Бул ар бир жаран, ар бир дыйкан өзүнүн кайрылуусу боюнча ошол жеринде маселеси каралат. Ал жерде 100% баары тең эле дароо максаттуу багыты алмашып туруп дароо тиги өздөштүрүүгө колдонот дегенден алыспыз. Ал жарандардын, дыйкандардын ошол кайрылуусу боюнча, ошол жерлерде ошол өздөштүрүү боюнча, кайрылуусу боюнча конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде жана Гипраземдин корутундусунун негизинде иш жүргүзүлөт. Рахмат. Динара Ашымда мен жооп берип коеюнчу да балымды. Төрага уруксат берсе, Динара Ашымда бул мыйзам Гипразем менен бул 14 жылдан бери кылынып келаткан жумуш экен. Мамлекеттен акча каражаты бөлүнгөн экен. 3 область, 4 область такталып чыккан экен. Анан быйыл жана 3 область калды. Ошого быйыл Гипразем тендер объявить этти. Азыр 49 миллион сом менен ошол 49,5 миллион менен быйылкы жылга бөлүнүп 3 область бүтөт. Сиз жана айтып калдыңыз, жана аягына эмне үчүн чыкпай калды деп атпайсызбы? Аягына чыкпай калганы. Мурунку Гипраземдин өзүнүн баягы такталган документтери бар экен. Предварительный данныйлар очактан чыгып атат да. Жанагы асылдуулук төмөндөгөн жер мыйзамда бар ал. Жана ошо Гипраземде. Ошон үчүн гана ошондон булар заранее алып ачат. Ошон үчүн жана бир такталбай деген маселеси ошондо. Тотпаймбы, кылдаттык менен карайлы деген. Негизи мен колдойм. Баягы боз болуп жаткан жерлердин бардыгын кайрадан сельхозоборотко киргизишибиз керек. Бул жакшы инициатива. Бирок эки жакты тең карашыбыз керек да. Эртең элде ар түрдүү түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Бу жерде биз депутаттар биринчи түшүнүп алышыбыз керек да. Силер ошондуктан мынакей круглый стол кыласыңарбы, кандай кыласыңар? Баягында да мен айтканмын. Силер бизге жакшылап түшүндүрүп бергиле депутаттарга. Анан кийин эл түшүнбөсө, депутаттар түшүнбөсө кандай болот? Бул деген именно близлежащий пастбища же. Много вопросов будет. Поэтому на мой вопрос письменно ответьте, пожалуйста. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Козуев Алишер Абибилаевичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Жок, же жайыт эмес, же бул башка тармакка иштетилбей турган жерлер боюнча маселе болуп атат. Бул жерде жайыттардын баарысы эмес. Себеби биринчи кезекте биздин экономикалык абалыбызга чоң таасир берет. Бюджетибизди толтурат. Азыркы күндө ошол жаткан жерлер 1 гектарына 5 сом 18 тыйындан гана төлөйт экен. А эгерде ушуну биз трансформация кылып, өзүбүздүн жарандарга, дыйкандарга бере турган болсок, бул жерге 1 гектар болобу, 50 соткабы же 5 гектар өзүнүн акыбалы жетишинче биздин дыйкандарыбыз ала турган болсо, жок дегенде 500 сом же 1000 сомдон аренда төлөйт жергиликтүү бюджетке. Ошондой эле бул жердеги жана айтылгандай 306 токтом боюнча айтсак, бул жободо дана жазылып турат. Бул жердеги жобонун 9 пунктунда бул жобонун нормалдуу айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерине колдонулбайт деп так дана жазылып турат. Ошону бир мындай тууру салыштырып алсак, ошого бул эң керектүү азыркы замандын талабы болуп атат. Ошол эле коңшу мамлекеттерди карай турган болсок, Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу, границадан өткөндөн кийин элдин бардыгы бактар дегип турат.
Bunun emniyesi жаман biz dıykandarga şart түзүп берсек. Миграцияны кыскартабыз, жалпы жумуш ордун түзөбүз. Эми жарандарды колдошубуз керек да бул жердечи. Эми бул мен эч качан менчикке берилбейт бул. Болгону өкмөттүн жерин арендага берели деген гана түшүнүк болуп атат. Бул эң туура мыйзам, колдошубуз керек. 6-беренин 3 бөлүмүнө ылайык жер жайыттарды жана токойлорду кошпогондо менчиктин жеке жана муниципалдык түрүндө болушу мүмкүн эмес деп айтылып атат да. Силер кандай жолу менен ошол жайыттарды түз берген атасыңарбы же анын өзгөртүп жана мыйзамда каралган жолдор менен кылган атасыңар? Ошол боюнча түшүндүрмө берип койгула. Конституция менен карама каршылык болуп калбасын. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Таланттуу Домодович, бул жерден биздин мыйзам долбоорубуз боюнча түшүндүрүп кетсек, биз түздөн түз жайытты берген жерибиз жок. Биринчиден мыйзам долбооруна жазып атабыз. Биз ал жайыттын түрүн өзгөртүп туруп, мамлекеттик фондунун жерлерине которуп туруп, анан берүү жагы каралып атат да бул жерде. Фондтун эсебинен которосуңар. А фонд жеке менчикке берилиши мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Фондтун жерлери. Жок, фондтун жерлери жеке менчикке бүгүнкү мыйзамдар менен менчикке берилиши мүмкүн эмес. Анда негизинен туура эле. Тактап алдык, урматтуу коллегалар. Кийинки сөз Бакиров Өмүрбек Мырзалиевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Мен суроом мындайда баяндамачыларга. Асылдуулугу төмөн жерлерди өздөштүрүүдө сугат суу маселеси кандай чечилет? Мына мисалдан бүгүнкү күндө мына былтыр эле биз көрдүк, сугат суудун тартыштыгынан ошол биздин сугат жерлерибиз дагы колдон чыгып баратат да. Өзү жанакы сугат суу жерлерибизге суу жетпей атканда бул жерлерди кандай сугат суу маселеси чечилет? Өмүрбек Мырзалиевич, бул жерде эң негизгиси ошол жерлерде суунун жетпегендигине байланыштуу. Ушул жерлерди эгерде алам деген каалоочуларга берилет дагы, өзлөрүнүн каражаты менен көп жерлерде азыр мындай тамчылатып сугаруу, скважиналарды касып жаадырып сугаруу дегендер менен ошолордун негизинде өзлөрүнүн каражаты менен киргизишет. Ошон үчүн жанагы асылдуулугу төмөн жайыттардын ошо суу жетпегенден ошол деградация мындай начарлап кетип бараткан себеби ошондон да. Силер анда мыйзамга жазып койбойсуздарбы? Ушул жерлерде асылдуулугу төмөн жерлерде арендага алган арендатор сууду скважина аркылуу өзү чыгарсын деп жазып койбойсуздарбы? Так. Өмүрбек, бул жерде жободо полный көрсөттүк, бул жердечи. Жободо бардыгын көрсөттүк, кандай болуш керек, кандай берилиш керек, скважина жана капельное орошение, жаадырып сугаруу жана башканын бардыгы. Жок, милдеттендирдиңиздерби? Ооба, жободо милдеттендирилген. Макул, мен кийинки суроом. Бүгүнкү күнгө чейин жайыттарды оңдоодо арис айыл чарбасын инвестициялоодо жана кызмат көрсөтүү долбоору, аристин мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү 1-2, проондун жаратылышты кырсыктарын азайтуу долбоору жана башка долбоорлор аркылуу канча гектар жер оңдолду? Жайыттар. Бул жанагы проондун Проо менен арис аркылуу канча жер мындай оңдолду, канча жайыт оңдолду деп атам. Бул жерде жанагы сиз айткан 3 проекттин негизинде эң негизгиси ИФАТ проектиси менен болгон. Көбүнчөсү бул жерде ветеринарияга, ички чарбаларга каралгандагы жайытка анчалык чоң маселе көтөрүлгөн эмес. Бул жерде жайыттарды жакшыртуу дегенде бул эмненин белгиси? Бул закон аябай чырлуу экенин белгиси. Көбү келбей койду ушага катышпаймын деп. Экинчиси, ушул законду эмне болсо да ишке ашырабыз дегендин белгиси бул. Ошондуктан буларды келбегиле деп коюшу да мүмкүн. Ошондуктан Берденбеков, анан кийин Аманкан Батырбекович айтып атат, жана 309 боюнча эле келди. Жо, мен сизге керек болсо 10 миңден ашык подписти алып келип беремин. Именно жайытка каршы чыкканына.
Ошондуктан бул жерде муну давайте не будем путать тоже. Здесь вводить в заблуждение не надо наш депутатский корпус. Ошондуктан мага сөз бериңиздер. Азыр могу бардыгы келсин, айтсын, бардыгы добуш берсин, өзүнчө берсин. Ошондон кийин дайым болот, действительно. А то бардыгы качып кеттик, эч ким жок. Мына караңыздарчы, эч ким жок. Бу жерде да эч ким жок, биякта да эч ким жок. Мына биякта да эч ким жок. Себеби деген бул чырдуу закон. Кийин чатак болот, ошого катышпайлы деп кетип атат барды, келбей атат. Ошондуктан менин сунушум колдобоңуздар муну. Бул вообще кажети жок эме. Кажети жок закон бул. Вообще кажети жок. Мен дагы өзүм эме келгенде айтамын дагы. Эгер уруксат берсеңиздер, азыр деле айтып койсом болот. Эгер уруксат берсеңиздер. Эмнегедир мага сөз бергиңиздер келбей атат. Себеби деген берге только жанагы эмени бул законду колдойм дегендер эле келген бардыгы. Калгандарыны келтирбей койду. К сожалению, мен ушинтип ойлоймун. Мен ушинтип түшүнөм. Эмне моундай особо важный мамлекеттин эмесиге важный вопростор келгенде эмнеге эч ким катышпайт? Бардыгы катышсын ушул жерге. Мен ошону талап кылам сиздерден. Урматтуу эмелер, бардыгыбыз ушул эмени Кыргызстан кызыкчылыгыны, элдин кызыкчылыгын коргойбуз деп келгенден кийин берге келип принципиально туруп берсин бардыгы деп. Рахмат. Мен сизден суранып кетем, тиги ар бир депутатка эме айтпасаңыздар, ал өздөрү билет, келеби, келбейби. Аларга эч ким айта албайт. Келгин же келбегин депчи. Алардын өз эрки. Туура катыш керек, бирок эми келбесе мен эми катыш деп айтайын аларды. Экинчи микрофон, урматтуу депутаттар, чыкпасаңыздар бул. Табло боюнча эле кетели. Рахмат. Талант Нурбек Өмүрбекович, рахмат чоң. Урматтуу депутаттар, биринчи кезекте биз өзүбүздү өзүбүз сыйласак, бул жерде эч кимдин укугу жок. Бул депутат келсин, бул келбесин, сен добуш бер, сен добуш бербе дегенге. Бардыгынын өзүнүн ою бар. Бул жерде көчөдөн келген эмес депутаттар. Бирөөнү аскорблять этпей, мындай этияттасак, өзүбүздү сыйласак биринчи кезекте. Экинчиден, бул баягы мыйзамсыз, же болбосо бир чырлуу мыйзам болгуда эч нерсе болуп аткан жок бул жерде. Мындай туура түшүнсөк, элдин дагы башын айландырбасак. 309 токтом менен, 306 токтом менен бул жайыттар мыйзамынын бири-бирине эч кандай тиешеси жок. Анан эми аяктагы нерсени айтып, бир башка бир нерсе менен экинчи бир түшүнүктү аралаштырбасак. Эмнеге болбосун? Жөнөкөй жарандарыбызга бак эккенге жер уюштуруп берели десек. Биз жарандарды колдоп, ушул мыйзамдарды мыйзамдашканы келгенбизби же жеке амбициялар менен бири-бирибизге позиция айтканы келгенбизби? Ошону тууру түшүнүп, бул мыйзамды колдоп берсек, жөн эле бир болбогон нерседен башка бир проблеманы чыгарбасак. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичте. Ассаламу алейкум. Иман Нуру Кадырбеков. Негизи оюңар, ниетиңер, тилеңер абдан жакшы. Анткени азыр бизде тас талалар аябай көп. Такыр жаткан жерлер. Ошолор бак болуп калса, жакшы эле болот эле. Бул экологияга да жакшы, кирешеге да жакшы, экспорт потенциалды көтөргөнгө да жакшы, жумуш орундарын түзгөнгө да жакшы. Бирок менин бир корккон нерсем бар да, бир аз фальсификация кылып ийген, документтерди жасап ийген элек негизи. Ошондой бир өнөкөтүбүз бар болчу. Азыр сиздер айттыңыздар, асылдуулугу төмөн жерлерди беребиз деп. Анан кийин кагаз жасап, жасалма документтер менен асылдуулугу жогорку эле жерлерди асылдуулугу төмөн кылып алып кетишпейби? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, саламатсызбы? Белгилей кетиш керек, кылмыш жазык кодексинде ошол документтерди баягы сиз айткандай фальсификация үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган биринчиден. Анан экинчиден, бул жерде жаран гипроземге кайрылат. Гипрозем ошол жердин бонитетин текшерип туруп, илимий практикалык негизде корутунду берет. Ошонун негизинде гана ошол жерге асылдуулугу төмөн жайыт экени дагы бир жолу аныкталып, тастыкталып туруп, анан конкурс аркылуу берилет. Чоң рахмат. Мен эми бирөөгө бирдеке айткым келбейт, бирок эми гипроземди деле өтө деле транспаренттүү иштеген, таза адилеттүү мекеме деп тыянак чыгарууга али эрте деп эсептейм. Экинчиси, жер салыгы канчасы көтөрүлөт буюрса, эгерде бакчактар тийгилсе ошол такыр жерлерге?
Жер салыгы азыр көтөрүлбөйт. Түшүнүктүү. Силер жазыптар да жер салыгынан киреше 15 есе көтөрүлөт деп. Анткени 1 гектарга 12 сом экен жайыт үчүн, туурабы ошол кунарсыз жерлерге. Ал эми бактарак тигилсе 205 сомдон төлөнөт экен, туурабы? Саламатсыздарбы? Нуржигит Кадырбекович, бул жерде салык көтөрүлөт. Мурун жайыт үчүн 10 сом төлөсө, азыр алмак үчүн 250 сом сиз айткандай төлөйт да. Албетте көтөрүлөт. Ошону тактап коюңуздарчы. Мына сиздердин негиздемеңиздерди окуп чыктым. Сиз 10 сом деп атасыз, бул жакта 12 сом деп турат. 250 сом деп атасыз, бул жакта 205 сом деп турат. Жок, мен болжол менен айтып атам, Нуржигит Кадырбекович. Негизинен бул жерде ар бир райондун өзүнүн базалык ставкасы бар. Ошонун негизинде ар бир район өзүнүн базовый ставкасына караса төлөйт. Мен тактоо иретинде да кошумча айтып коеюн, Кадырбекович. Мына бир эле Баткен областын алсак, ар бир район боюнча 7 сом 70 тыйындан 12 сом 70 тыйынга чейин жайыт төлөнөт. Кайсы жерде жайыт, кайсы жерде жайгашканына байланыштуу. Ал эми эгер ошол көп жылдык бакка которула турган болсо, 149 сомдон 150 сомго чейин ар бир райондун ар бир жеринде өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Ошолордун алкагында төлөнөт буюрса. Чоң рахмат. Дароо 20 жылга бересиздерби, же болбосо бир сыноо мөөнөтү каралганбы? Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой трансформация мыйзамынын негизинде, комиссиянын чечиминин негизинде биринчи мөөнөтү 5 жылга чейин берилет. Эгер ошону өз багытында өздөштүрсө, анан кийин пролонгация болот по факту. Түшүнүктүү. Ушу дароо 20 жылга бергенде мен коркуп атам да, бир 3-4 жыл сынап туруп, анан кийин сыноо мөөнөтү деген бар эмеспи? Ошондой кылып берсеңиздер туура болобу деп ойлоп атам. Андан кийин мониторинг, максаттуу колдонуп жаткандыгын кандай мониторинг кыласыздар? Механизмдери так аныкталдыбы? Жалпы механизм аныкталды.